Президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды. Улукбек Марипов: коронавирус жайылууда, мурдагыдай каатчылыкка жол бербеш керек. Кыргызстанда бир суткада 459 адамдан COVID-19 табылды. Төрөбай Зулпукаровдун диплому жасалма экени аныкталды. Айсул Тыныбекова ЮВВ рейтингинде 1-орунга чыкты. Эртең 15-июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы белгилегендей, акыркы мезгилдерде адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштады. Садыр Жапаров адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгилеп, ошондуктан ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт агымдарынын эселеп көбөйөөрүн эске алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров ошондой эле жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, айдоочуларды жолдо этият болууга, жөө жүргүнчүлөр менен жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды. Коронавирус илдет менен ооругандардын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын ишин күчөтүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Өкмөттөн билдиришкендей, бүгүн Марипов өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча кеңешме өткөргөн. Түзүлүп жаткан кырдаал олуттуу кооптонууларды жаратып жатат. Биз өткөн жылдагыдай каатчылыкка жол бербешибиз керек. Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда эпидемиологиялык абалды кармап туруу жана турукташтыруу боюнча ишти күчтөндүрүү зарыл. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги калкка тийиштүү медициналык санитардык көмөк көрсөтүү, коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптарды дарылоо үчүн стационардык мекемелердеги негизги жана резервдик орундардын, ошондой эле дары-дармектердин жетиштүү өлчөмүн камсыздоо маселесин өзгөчө көзөмөлдө кармоосу тийиш, деди Улукбек Марипов. Ал ошондой эле коронавирус инфекциясына каршы вакциналарды жеткирүү жана эмдөө темпин тездетүү боюнча иш алып баруу керектигин айткан. Өкмөт башчы Кыргызстанга жакын арада Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы жана Sputnik V вакцинасынын 80 000 дозасы алып келинерин эске салган. Кыргызстанда 14-июнга карата коронавирус дагы 459 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, анын ичинде Бишкек шаарында 178, Ош шаарында 122, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 46, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 10, Ысык көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 64, Баткен облусунда 21 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 257 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 132, Ош шаарында 35, Чүй облусунда 33, Ош облусунда 15, Талас облусунда 5, Ысык көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1, Ысык көл облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2041 бейтап, амбулатордук түрдө 2949 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1343 бейтаптын абалы орто оорлукта, 582 адамдын абалы оор жана 96 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 20 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4906 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4680 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 110829 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 102890 киши айыгып чыкса, 1899 адам каза болду. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетин аяктаганы жөнүндө диплому жасалма болуп чыкты. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин УКМКга берген жообунда айтылат. Министрлик билдиргендей, Зулпукаров аталган окуу жайдын сырттан окуу бөлүмүндө 1995-1998 жылдары окуп, 1998 жылы акча төлөбөгөнү үчүн окуудан чыгарылган. Окуудан чыгарылганына байланыштуу ага тарых факультетин аяктагандыгы тууралуу диплом берилген эмес, деп билдирет министрлик. 2000-жылы Төрөбай Зулпукаровго берилди делген номер 748-каттоо номериндеги диплом Чолпон Усубалиева аттуу бүтүрүүчүгө таандык болуп чыккан.
Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 1-орунга чыкты. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында айтылат. Тыныбекова Польшада өткөн Poland Open мелдешинде алтын алгандан кийин 1-орунга көтөрүлгөн. Эскерте кетсек, Айсулуу Тыныбекова 2019-жылы дүйнө чемпиону болгон. Ал Азия чемпионатын 4 жолу жеңген жана бир катар эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү болуп келет. Ал быйыл Токиодо өтүүчү Олимпиада оюндарына катышат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай, 14-15 июнь күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. 15 июнда күндүз Ош, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй, Ысык Көл областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө, Чүй, Ысык Көл областарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +10, +15, күндүз +26, +31. Талас жергесинде түнкүсүн +9, +14, күндүз +25, +30. Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +13, +18, күндүз +29, +34. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +5, +10, күндүз +21, +26. Нарын облусунда түнкүсүн +4, +9, күндүз +18, +23. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы +11, +13, күндүз +29, +31 градус болот.